Эң сабакты баштаарда мен атанын небересине айткан акыл насаат менен баштасам. Бир сөзүмө кулак сал. Айтчы балам, бул кандай сан деп бир деген санды жазды. Ар дайым атасынын жанында болгон небере бир деди. Анда ата ушул бирди мен адамгерчилик деп атайын. Эстүү небере кунт коюп тыңшоодо. Эми бирдин жанына нөлдү жазып, аны адептүүлүк деп атайын. Көрдүңбү балам, бир эле адамгерчилик сапатын адептүүлүк сапаты 10 эсе көтөрө алды, деди ата сөзүн улап. Эми ушул 10 санына дагы нөлдү кошуп, аны жөнөкөйлүк деп атайын. Мында биз дагы сапаттар көбөйгөнүн байкайбыз. Ушундай дагы нөлдөрдү кошуп, жакшы сапаттарды көбөйтсөк, миллион сан болоору белгилүү. Эгер ошол сандын бирди алып койсоң, ал эмне деген сан болот? Нөл, деди небере кебелбей. Көрдүңбү балам, бир бул адамгерчилик. Эгер адамгерчилик болбосо, анын башка жакшы сапаттарынын бардыгы жок эсептелет, деди акылман ата. Ушун менен биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Темабыз 3 бурчтукка ичтен сырттан сызылган айлана. Демек 3 бурчтукка ичтен сырттан сызылган айланаларды карап көрөлү. 3 бурчтуктун чокулар аркылуу өтүүчү айлананын ал 3 бурчтукка сырттан сызылган айлана деп айтабыз. Анда абысы 3 бурчтугуна сырттан сызылган айлананын борбору О чекте болсо, анда ОА барабар болот ОБга, ОБ барабар болот ОС болоору түшүнүктүү. Муну биз биринчи сүрөттө көрүп турабыз. 3 бурчтуктун жактарын жанып өтүүчү айлана 3 бурчтукка ичтен сызылган айлана деп аталат. Демек, ушул аныктамалардын негизинде биз бир-эки мисал карап көрөлү. Мисал 3-тө 93 бет, номер 1 мисал. Айлана берилген дейт. Ага ичтен сызылган каалагандай 3 бурчтук түзгүлө. Чыгаруу. Алгач айлана сызып алабыз. Ал айланага ичтен 3 бурчтук сызабыз. Жана ал 3 бурчтуктун чокуларын латындын чоң тамгалары менен белгилейбиз. Ошол чокуларынан айлананын борборуна түз сызык жүргүзөбүз. Ал түз сызыктар айлананын радиусу жана 3 бурчтуктун биссектриссалары болот. Демек, урматтуу окуучулар, биз жөн гана берилген айланага ичтен сызылган 3 бурчтук сызып алдык. Эми ушул сыяктуу бир нече мисалдарды өз алдынча иштеп көргүлө. Номер 4 мисал. Берилген 3 бурчтукка сырттан сызылган айлана түзгүлө дейт. Номер 5 мисал. Тик бурчтуу 3 бурчтукка сырттан сызылган айлана түзгүлө. Номер 7 мисал. 3 бурчтук берилген. Бурчтарынын биссектриссаларын түзгүлө дейт. Демек, урматтуу окуучулар, ушул мисалдарды өз алдыңарча аткарып көрүп, жообун жөнөтөсүңөрдөн үмүттөмүн. Биздин каналга катталууну унутпаңыз. Сиз төмөндөгү баскычтарды басып коюңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.